Махаббатым, арманым. Айылга зарыл жумуш менен барган элем. Кечигип болсо да көздөп барган ишим бүттү. Бишкекке кайтмакчы болуп, аялдамага келдим. Асман чайыттай ачык. Мезгил улуу шашке болуп калган. Бишкекке жөнөйбүз, бир орун калды деп бир жаш жигит жарыя салып туруптур. Мен анын жанына барып, канча сом менен алып кетесиң дедим. Мен Бишкектен бул жака бир чиновникти жеткирип келгем. Ал жакшы төлөп берди. Башкалардай болуп, жол акыга көп сумма деле сурабайм. Канча сом бере аласыз? Деди жигит. 500 сом. Макул, олтуруңуз. Шоопурду кошкондо 5-өбүз, 3 аял, 2 эркек. Аялдардын бири 40-42 жаштарда. Эркекөө 25-30дай. Бири-бирибиз менен таанышып, аттарыбызды атап чыктык. Бака-шака түшүп, сүйлөшүп бара жатабыз. Өзүн Айнура деп тааныштырган жаш улуу келин аябай жылдыздуу, татынакай экен. Жаш кезинде мындан да сулуу болгондой, коңур, салмактуу добушу да кулакка жагымдуу угат. Анткени менен негедир жүзү мугайым тартып, көөдөнүн бир эзгилип жаткандай туюлдат. Жүрөктү төпөйл кылган кандайдыр бир катылуу, чоң сыр бардай. Иномарканын радиосунда Чирикчиеванын аткаруусунда Элмирек Иманалиевдин «Жалгыздыкта коштошуу» деген ыры жаңырып жатты. Айнура бул ырды өзгөчө берилүү менен кулагын төшөп угуп келет. Көздөрүнөн от чачырап, жүзү тамылжып кеткен. Ыр соңуна чыкты. Келин боюн түзөй бир обдулуп алды да шуу үшкүрүнүп жиберди. Ошол ыр мага аябай жагат. Дал эле мен үчүн арналып чыгарылгандай. Уккан сайын буулугуп, бир ыйлап алмайым бар. Деди ал мугайым калыбынан жазбай. Бирок азыр биз көз жашыңды көрө албадык го, карындаш, дедим мен тамашага салып. Ыйламакмын, бирок чынын айтсам, силерден тартындым. Деги сен Бишкекке кандай жумуш менен бара жатасың? Айнура шыр жооп узатты. Бир тууган эжемдин кызы медакадемияда окуучу. Ошол сиңдим араб жигитине турмушка чыккан экен. Тоюна чакырыптыр. Туугандарыбыз 2 күн мурда эле жөнөп кетишкен. Мен үй бүлөлүк шартыма карап кечигип калбадымбы? Келинди дагы тамашаладым. Күйөө бала сени жөнөтпөй жаткан го? Кайдан дейсиз? Күйөө менен ажырашканыма 10 жыл болду. Балдарың барбы? Ооба, 2 уул, 1 кызым бар. Ажырашуунун себебин билсек болобу? Деп келиндин сырын тартмакка суроо узаттым. Албетте, кыскача айтканда ортодо сүйүүнүн жоктугу дагы пенделик бир себеп бар. Эгер сүйбөсөң, ага неге турмушка чыктың? Макул дебей койсоң болмок да. Ата-энемдин сөзүн кыя албай, аргасыздан чыгып алгам. Негизинен мен башка жигитти сүйгөн элем. Ал жигит чүй борборунан болчу. Алыс жакка, анын үстүнө аркалыкка кыз бербейбиз дешип, караманча каршы болуп туруп алышпадыбы? Замандын өзгөргөнүн карабайсызбы? Азыр кыргыз кыздары чет өлкөлүк жигиттерге деле турмушка чыгып жатпайбы? Немиси болобу, араб, испан, французбу дей койчу баарына эле. А биз кезегинде ушул эле сары өзөн чүйдө узак деп. Менин чоң катачылыгым ата-энемдин башын аттап кете албагандыгым болду. Ушунун айынан алгачкы махаббатымдан айрылдым. Бул үчүн азырга чейин өзүмдү кечирбей, өкүнүп келем. Өзөгүм өрттөнүп, жүрөгүм канга толот. Өзүмдү жемелейм, тилдейм. Бирок бармагымды кырча тиштеп, башымды кара жерге ургалагандан эмне пайда? Өмүр өттү, жаштык кайрылып келбейт. Баары кеч болуп калды. Баары. Мен Фрунзе шаарынын жанындагы Сокулук районунун Кунтуу деген айылынан боломун. 8 бир тууганбыз. 6 кыз, 2 уул. Ата-энем каза болуп калышкан. Атамдын бир тууган карындашы Жамал эжемдин көзөмөлүндө бой тарттык. Кенжеси эле менмин. Бир окумда капысынан шопур жигит Айнурага жүзүн буруп суроо узатып калды. Так ушинтип айттыбы эже? Ооба. Жаңылбай калайын деп Айнура сөзүн улады. Шаардагы автожол техникумда окуймун. Силердин автобазаңарга практикага келдим. Бул жерде эжем Анара баш бухгалтер болуп иштейт. Самат Байкенин фамилиясын билесизби? Деди шопур шашылганча кайрадан. Эсимде, Самат Эмилевич Адылбеков. Бухгалтер эжесинин атын ким дедиңиз? Шопур Айнурага тикеле карады. Анара. Уктум, рахмат. Уланта бериңиз. Мен андан тилек жөнүндө сурадым. Экөөбүз чогуу окуйбуз. Шаардын өзүнөн болот. Бул жердеги айыл чарба башкармасында таекеси башкы агроном болуп иштейт, деп кыска жана түшүнүктүү гана жооп берди. Аңыча биз үйгө кетүүгө камына баштадык. Жигиттер жеткирип келмек болушту, бирок биз караманча каршы болуп туруп алдык. Таныш билиш көрүп калса уят болот дедик Гүлай экөөбүз бир ооздон. Апабыз колкус жолугуп калчудай болсо, андан бетер жаман, деп тилек тамашалады.
Гүлайдын тамашалады. Гүлайдын баягы сөзүнө тийиштирип. Төртөөбүз тең каткырып күлүп жибердик. 2 күндөн кийин кайрадан түшкө жуук так ушул жерде жолугушмакка убадалашып жылуу коштоштук. Гүлайды билбей мен үйгө жер менен баспай эле асманда калгы учуп бараткандай болдум. Анткени Саматтын сүйүктүү элеси жүрөгүмдөн орун алып, ага деген жылуу сезим пайда болгон эле. Арадан 2 күн өткөрүп, божомолдошкон жерден Самат экөөбүз кайрадан кезигиштик. Паркты аралап, бир топко сүйлөшүп жүрдүк. Бир убакта мен үйгө кетүүгө шашыла баштадым. Жекшемби күнү чак түштө ушул жерге Гүлайды ээрчите кел. Киного киребиз деди. Коштошуп жатып Самат. Индиялык жаңы фильм болот экен. Мен макул болдум. Жекшемби күнү төртөөбүз белгилеген жерде кезигишип, адегенде кафеге, анан индиялык фильмге кирдик. Көзүм экранда болгону менен кыялым алда кайда учуп, жүрөгүм ээленип, көөдөнүмө сыйбай өрөпкөгөнүн айт. Денем өрт менен жалынга капталып, бир орунда олтура албай ойдолоктойм. Кинодогу сүйүшкөн кыз жигиттин ордуна өзүм менен Саматты койгом десеңиз. Кыз көз жашын төксө, мен дагы бышактап ыйлайм. Кубанса, оортумдан жылмаюу нуру төгүлөт. Кино соңуна чыкты. Самат экөөбүз алдыга кыйла узап кеттик. Тигил экөө бизге караандабай калышты. Ошондо Самат мени биринчи жолу эринимден өптү. Магдырап жыргалга бата түштүм. Ушунчалык рахат тартууларын мындан мурда сезбеген экем. Башым айланып, аз жерден жыгылып кете жаздадым. Бах, сонун туура. Ушул сөзүм үчүн кийин далайга чейин уялып жүрдүм. Бирок ошол биринчи жолу өбүшүү жадымда түбөлүккө сакталып калды. Күндөр айга алмашып, күркүрөгөн көз мезгили да кирип келди. Самат экөөбүздүн ымалабыз улам бекемделип, сүйүү сезимине айлана баштагансыды. Аз убакытка көрүшпөй калсак, кадимкидей сагынышып, бири-бирибизди эңсеп калчу болдук. Өзгөчө менин сиркем суу көтөрбөй, кабагым карыш салынып калат десең, Самат мен жөнүндө эжеси Анарага айтыптыр. Ал кызды өзүм көрүп, сыноодон өткөрүп, сага бир чогунуп берем дептир. Дарегибизди сурап алып биздин үйгө келгенимиш, апам жумушта болчу. Чыт курсак, тентегинелерим чуруу-чуу түшүшүп, короодо ойноп жүрүшкөн экен. Ачык турган терезеден үй ичине жана анын жасалгасына да ак малай көз жүгүртүптүр. Кыскасы, 3 бөлмөлүү чакан үйүбүз, жупуну турмушубуз Анар эженин купулуна толбоптур. Бул кыз сенин теңиң эмес, деп Саматты жемеге алат. Мени менен жолугууга тыюу салып, кыйла эле ачууланган имиш. Бирок Самат да өз сөзүнөн кайтпай, ага сөзсүз үйлөнөмүн, деп көгөргөнүн койбойт. Кызда кымындай да айып жок, дейт эжесине. Алыстан болсо да бир көрүшсөңүз. Мен Анара эжени тааныбайм да. Ушундан пайдаланган Самат адаттагысындай эле мени паркка чакырат. Олтургучка олтурган Анара эженин алдынан мени 2-3 жолу ары бери ээрчите өтөт. Тарбияласа, жогорку окуу жайынан окутса, бүлө болчу эле кыз экен. Бирок ата-энесинин социалдык абалы бизге туура келбейт, деп Анара эже өзүнүн кескин бүтүмүн чыгарат. Эгерде мен Айнурага үйлөнбөчү болсом, дүйнөдөн так өтөм, дептир Самат кызуулук менен эжесине үнүн бийик чыгарып. Андай деп кесир сүйлөбө. Кудайдан кечирим сура, жаман болот, дейт эжеси. Анар эже өтө эле бой көтөргөн, байлыгына чиренген аял окшойт, деп Салия сөзгө аралашты. Аны шопур жигит көзүнүн төбөсү менен бир карап алды да эрдин камтыды. Рулга өктөй калып, машинанын ылдамдыгын ашырды. Жолдун өңгүл-дөңгүлүндө иномарканын дөңгөлөгү урунуп калдактай түштү. Айнура ойлуу сүйлөдү. Билбейм. Бирок ата-энеси мурда жетекчи кызматтарда иштеп жүрүшкөн экен. Көздө жумуш көбөйүп кеткен эмеспи? Бекер жүргөндөн көрү деп, Гүлай экөөбүз колхоздон алма багында иштеп баштадык. Ошол күнү апам мени дарбазанын алдынан тосуп алды. Анан бир нерсеге капа болуп, жүрөгүн кыжалат сезим ээлеп турганын айттырбай эле баамдады. Мынча неге кечиктиң? Деп апам карын бир төгүп өттү. Үйгө эртерээк келсең болбойбу? Жумуштан туура эле келе жатам, деп мен жай гана жооп узаттым. Сен эмне, эрсиреп калгансыңбы я? Кыздык намысың кайда? Бир жигиттин соңунан калбай, ээрчип алганың чынбы? Атаң укса эмне дейт? Эл алдында бизди шерменде кылмак болгонсуң го? Бети жок. Сизге ким айтты? Автобазада баш бухгалтер болуп иштейм. Кызыңыз менин инимдин артынан калбай ээрчип, тынчын кетирчү болду. Тыйып коюңуз, баары бир инимдин ага үйлөнүшүнө жол бербейм. Анын өзүнүн сүйлөшкөн кызы бар. Силерди куда кылып кайсы абийир тапмак элек, тең-теңи менен эле болгону жакшы.
Дагы бир жолу инимдин тынчын алчу болсо милицияга беремин деп бир аял ызырынып кетти. Коңшулардан уялганымды айтпа деп апам мени карып жемелеп жатты. Мен үйүбүзгө анареже келгенин билдим. Апамдын көңүлүн эптеп жайгармакчы болуп, жогорудагы сөздөр ушак экенин айттым. Бирок тиги аялдын энеси менен сүйлөшкөнүм ырас экенин жашырбадым. Анареже дегениңер аябай эле начар аял окшойт, деди Бегимай кабагын салган тийди. Ошол замат шопур жигит тамагын кыра жөтөлүп, башын бир чулгуп алды. Кабагын чытып, өтүрөйдү. Мен анын бул жоругуна түшүнө бербедим. Разан сайга жетип калыппыз, тамактанууга алсак кантет, деп мен артыма кылчайдым. 3 аял макул болду. Мына кайрадан кан жолдобуз. Биз түшкөн иномарка тасмадай чубалган тегиз жолдо зымырап бара жатат. Баарыбыз оозубузга талкан куюп алгандай унчукпаганыбыз менен Баянын бачымыраак эле уланса экен деп кабак астынан Айнураны асте карап коебуз. Ал болсо өз ою менен алек. Анын Баянын күтүп жаткан бизди ал түгүл өзүнүн жолдо баратканын да унутуп калган. Терең ойдун учагында арбалып, тунжурагандан тунжурайт. Бир күнү Самат мени эжесинин үйүнө чакырды. Эжеси үй бүлөсү менен Ош шаарына конокко кеткен экен. Экөөбүз жалгызбыз. Мезгил чак түш. Самат мени өп кучактап эркелетип, жагымдуу сөздөрдү кулагыма шыбырап жаткан. Мен уламага магниттей тартылып, денем ымыр-чымыр болуп, анын ар бир аракети мага майдай жагып. Ошентип ошол күнү мен өз каалоом боюнча кыз белгимден ажырап, балалык менен коштоштум. Буга кийин гана түшүнүп, чочуп кеттим. Жинди болгон адамдай шолоктой ыйлай баштасам болобу? Самат мени сооротуу менен алек. Алтыным, Айнура, мен бул ишти атайын жасадым. Эми экөөбүздү ажалдан башка эч ким ажырата албайт. Буюрса, баш кошуп бактылуу өмүр сүрөбүз. Сүйкүмдүү, татынакай көп балдарыбыз болот, деп ал өзүнчө эле делөөрүп, тыным албай сүйлөй берди. Кечке жуук үйгө келдим. Жаңы кийимдерин кийген апам мени утурлай тосуп чыкты. Кеп сөзгө келбей эле мага буйра сүйлөдү. Тез жуунуп, чайынып, жаңы кийимдериңди кие кал. Эмне болду, апа? Сага жуучу келди. Коңшу райондун, өзүмдүн эле жакын тайжелерим болот. Апа, менин сүйлөшкөн жигитим бар эмеспи? Анан бүгүн биз теги апа мени сүйлөтө койбоду. Болду, сөзүңдү токтот. Сени эч качан аркалык жигитке бербейбиз. Анын эжесинин сени көрөргө көзү да жок. Узакка күйөөгө берип алып, сени артыңдан ким издеп барат? Биздин чамабыз жетмек беле. Бул сөзүңдү атаң укпасын. Аңыча үйдөн далдайган ынды, кара бир аял чыга калды. Ал туура эле бизди көздөй далбаңдап келе берди. Оозу кулагына жеткидей болуп жылмайып алган. Ай, эй, Перизат, Айнура деген кызың ушулбу? Я. Ооба эже, жумуштан азыр эле келди. Али кийим алмаштырууга да үлгүрө элек, деп апам кызаңдай түштү. Эч нерсе эмес. Сулуу экендиги ушундай эле байкалып турат. Алтын дегениң чаң арасында жатса деле жаркырап көрүнө берет, деп жоорай жүзүмдөн шалп эте өбүп алды. Жуучу аял ушул экенин баамдадым. Эртеси күнү апам экөөбүз биринчи жолу тартышып талашып кайым айтыша кеттик. Апа, мен өмүрүмдө көрбөгөн жигит менен кантип жашаймын? Жаны менен бир ооз сүйлөшпөсөм, сүйүү жөнүндө кеп козгобой эле коеюн. Мен деле атаңа сүйүүсүз көрбөй сүйлөшпөй эле тийгем. Жашап эле жатпаймынбы? Силердин жөнүңөр башка. Мен Самат менен убадалашып койгом да. Анан экөөбүз. Мен сага кече эле айттым го, узакка кыз бербейбиз деп. Эгер дагы өз башынчалык кылып качып кетчү болсоң, балалыктан кечебиз. Бир уч топурагымды түйүп беремин. Атаңдын каргышына каласың. Ойлонуп көр, кызым. Биздин чийинден чыгып кайда бармак элең? Андай кыз өмүр бою жарабайт. Бул дүйнөдөн кор болуу өтөт. Апамдын бул сөзүнө жооп таба албай, башым шылктай түштү. Эмне кыларыма акылым жетпей, терең ойго баттым. Фрунзедеги улуу эжеси Чынара капыстан каза болуп, Самат шашылып жөнөп кеттиптер. Анарежеден айбыгып, мага жолуга албай арманда кеткен экен. Муну мага тилек айтып келди. Тез эле келем дептир. Ошол аралыкта мени баягы жуучу болуп келген аялдын уулу Эркинбек ала качып кетти. Колумдан келишинче каршылык көрсөтүп, көчөгөгө кирбөөгө аракет кылдым. Болбоду. Аялдар жаалап коюшпады.
Эркинбекти чакырып, кыз эместигимди ачык айттым. Оюмда намыстанып үйүмө жеткирип салат го дегем. Жок. Ал мени кечирмек болду. Жеңелерибизди көзүн жазгырып алдап коебуз деп мени көндүрдү. Бирок бир ай гана жакшы жашадык. Анан чыр-чатак башталды. Сабай турган болду. Сөгөт. Айыбым ага кыз белгиси жок дегеним. Чыдадым. Ата-энемди аядым. Алардын ар намысын ойлодум. Балалуу болсок, наристенин урматы үчүн кызыл камчылыгын, зөөкүрлүгүн коёр дедим. Кайдан кайра күчөдү. Аракка ой баштады. Акыры айлам түгөнүп, ажырашууга аргасыз болдум. Асамат эмне болуптур дедим мен. Ал мени үйүмө чейин издеп келип, күйөөгө тигенимди угуп жинди болуп кете жаздайт. Мени барып ажыратып келмекчи, өзүн өзү өлтүрмөкчү да болуптур. Бирок ары ойлонуп, бери ойлонуп, менин бактымды тилеп, бардык жаман пикирлерден баш тартат. Бооздоп, ыйлаган боюнча Фрунзеге жөнөп кете берген имиш. Буларды мен кийин Гүлайдан уктум, деп Айнура баянын соңуна чыкты. Баарыбыз ойлонуп, шүк олтуруп калдык. Айнуранын оор тагдыры жүрөктөрдү эзгилеп жатты. Аны жубатмакчы болдум. Саматты издесең болбойт беле? Ошондой ой бар эле менде да. Бирок эки жактай мени токтотту. Биринчиси, Саматтын мага деген сүйүүсү өчүп калган болсочу. Экинчиси, ал башка бирөөгө үйлөнүп бактылуу жашап жатсачы. Кокко тикенек болгонум туурабы? Өз бактым деп бирөөнүн турмушун бузуп, тагдырын талкалаганым кимге жаксын? Кур дегенде Самат бактылуу жашасынчы дедим. Баары бир аны тапсаң болмок. Балким аялы түшүнүктүү, акылдуу чыгар. Жок, туура эмес. Анын аялынын жүрөгүн жаралагым келбеди. Эмне деп жолукмакмын? Иномарка капысынан сүрдүгө токтоду. Шопурдун жүзү албырып, көздөрү жайнап кеткен экен. Самат Тайкемдин аялы жок. Ал ушул кезге чейин үйлөнбөй жүрөт деди энтиге. Тым-тынч боло түштү салон ичи. Баарыбыздын көзү шопурда. Окуянын мындайча күтүүсүз соңу эсибизди эки кылып акылыбыздан тайдырып ийген болчу. Сен анын жээни болосуңбу деди Айнура энтиге кыйладан соң. Ооба, Анар эженин ортончу уулумун. Бул окуядан менин кабарым бар. Тайкем мага көп жолу айтып берген. Ал дал сизди күтүп жүрөт, Айнура эже. Азыр Самат кайда? Бишкекте чакан бизнеси бар. Өзүнө тең, үй жайы, машинасы дегендей. Бир жума мурда 45ке чыгып той өткөргөн. Ал сизди көрсө кандай гана куанат дейсиз? Айнуранын жүзү ылдый, көз жашы тынымсыз куюлуп жатты. Бул армандуу өткөн өмүрдүнбү, же алдыда болуучу кубанычтуу жолугушуунун көз жашыбы бизге белгисиз болчу. Капарбек Сөлбиев, Махаббатым арманым.